Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баянымды Аллахтын ысмы менен баштаймын. Муса фараон жана анын желдеттеринен качып, ээн тала Эрме чөлдө бир нече күн жүрдү. Курсагы ачып, суусады. Анан фараондун бийлиги жетпеген Мадиян журтуна жол тартты. Мадияндын жолу ээн жана коркунучтуу эле. Муса ачкалыктан дарак жалбырактарын жегенге мажбур болду. Сегиз күн дегенде Мадиянга кирип келди. Бул жер Ибрахим алейхиссаламдын урпактарынан болгон Шуайб алейхиссаламдын журту эле. Мадиян эли соода жана чарбалык менен бай бардар жашап турган. Бирок ошого каниет кылбай ач көздүккө берилген жана адамдардын акысын таразыдан уруп калууну уурулуктуу адат кылышат. Шуайб алейхиссалам аларды бул жооруктардан кайтарганда алар укпай коюшкан. Анан Аллах Таала бале жиберип залым коомду кыйраткан. Шуайб менен ага ыйман келтиргендер гана аман калып, кайрадан жаратман жашоону улантышкан. Ошентип Муса Мадияндын четинде койлорун сугарууга келген эки кызга кезикти. Бул эки кыз Шуайб деген ибадатчы кишинин кыздары эле. Муса алардан эмне болду деп сурады эле, алар мындай деп жооп беришти. Биз койлорубузду сугара албай турабыз, ал иматабыз болсо картайганча. Муса келип, 10 киши араң көтөрө турган чоң ташты жылдырып, кодуктун оозун ачып, кыздардын койлорун сугарды. Анан арт жактагы дарактын түбүнө жөлөнүп, эс ала баштады. Рахмат сизге, жакшы киши. Аябай күчтүү экенсиз. Атаке, бүгүн күндөгүдөн эрте келгениңизге таң калып жатасызбы? Аллах бизге күчтүү бир жигитти жолуктурду. Ал бизге койлорубузду сугарып берди. Үстүндөгү кийимине караганда ал мадияндык эмес, мисирлик кишиге окшойт. Ал алыс жол жүрүп, аябай чарчап турганына карабай, кудуктун үстүндөгү 10 киши араң көтөргөн ташты бир өзү алып койду. Анан даракка жөлөнүп, "О Раббим, мага жибере турган жакшылыктарыңа муктажмын" деп дуа кылды. Анда Шуайб айтты: "Демек ал адал, ибадатчы киши экен. Бирөөң барып аны баштап кел. Жакшылыгына сый менен жооп кылалы." Сизди атам чакырып жатат. Бизге берген жардамыңыз үчүн рахматымды айтайын дейт. Муса кызды ээрчип жөнөдү. Шамал кыздын этектерин жулкулап, ага көзү түшкөн Муса: "Кое тур, мен алдыда басайын. Кайда жүрүштү айтып турсаң болот" деди.
ал таква киши экен. Алдына түшүп жол баштасам, шамал ачкан балтырымды көргөн окшойт. Мени артка таштап, өзү алдыга басып келди. Андай болсо бул адам атабызга да жагат, Сафура ханым. Шуайб Мусага ыраазычылык билдирип, сый тамак берди жана ким болосуң? Кайдан келдиң деп сурады. Муса ага болгон окуяны айтып берди эле, коркпо, залым коомдордон кутулдуң деп көңүлүн көтөрдү. Ата, бул адамды жалчы кыла алсаңыз, таква жана күчтүү колунан иш келет экен. Шуайб кызынан анын таквалыгын, күчтүүлүгүн каяктан билдиң деп сураганда, кызы Мусанын кантип ташты көтөргөнүн жана жолдо болгон окуяны айтып берди. Шуайб кызы Сафуранын сөзүн макул табып, Мусага мындай деди: Сага ушул эки кызымдан бирөөсүн никелеп берейин. Анын акысына мага 8 жыл жалчы болуп, мал койлорумду багып бересиң. Ушул эмгек акыга 10 жыл иштеп берсең дагы жакшы. Муса бул сунушту кабыл алды жана 10 жылга макулмун. Бирок 8 жылда бүтсөм да каршылык кылбайсыз. Бул экөөбүздүн ортобуздагы келишим болсун деди. Жизден Муса өтө боорукер киши. Эч кимге жамандыгы жок. Мадиянга келгенден бери аны жаман деген бир да кишини көрбөдүм. Аллах Тааладан кудум атасынын өзүндөй адеп акылактуу, күчтүү, ыймандуу, боорукер перзенттөрүсүн суранам. Сүйүнчү, Сапура эжем көз жарды. Аллах кыз берди. Атын эмне коесуз? Муса тун кызына Уршум деп ат койду. Мунун мааниси чет өлкөлүк дегени. Анткени Муса бул жерге чет өлкөдөн келген эмеспи? Арадан жылдар өтүп, Сафура Мусага экинчи уул перзентин төрөп берди. Муса бул перзентин Алиязан деп атады. Муса алейхиссалам кайнатасы менен отуруп, Аллахтын дини жөнүндө көп сүйлөшө турган болду.
Дагы бир кесе берейинби, куршум? Рахмат, мен тойдум. Дагы бир кесе берсеңиз, Али Азанга алып барат элем. Мусанын 10 жылдык мөөнөтү бүттү. Ал Мисирди аябай сагынган болчу. Акырын гана кайнатасынан кетүүгө уруксат сурады. Шуайб макул болду. Жанага жетиштүү даражада мал мүлк берип жолго узатты. Муса үй бүлөсүн ээрчитип, Мисирди көздөй сапар тартты. Кыш мезгили аба ырайы суук болчу. Көп жол жүрүп, Муса Мисир чек арасына караштуу Туба өрөөнүнө жетип келди. Муса үй бүлөсүн жылытуу үчүн от жагууну каалады. Бирок катуу шамал себептүү чакмак таштан от тутана бербеди. Капысынан ага Тур тоосунун капталынан алды немедей шоола көрүндү. Муса сүйүнүп, ошол жерден жылбай тургула. Мага шоола көрүндү. Ошонун чогунан ала келейин деп жөнөп кетти. Атам кайсы шооланы айтып жатат? Мен эч нерсе көрбөдүм го. Мен дагы көрбөй турам. Муса шоола көрүнгөн жерге жетип келди. Ажайып шоола анын оң тарабынан тоодогу жашыл жалбырактуу дарактан таралып жатыптыр. Шамал тынды. Бул жер Синай өрөөнүндөгү Тур тоосу эле. Муса күчтүү нурдан көзүн тоскон тейде абдырап калды. Бул эмне деген нур? Анын артына кетенчиктей баштады. Капыстан катуу бороон турду. Жер титиреди. Мусага бийик добуш болду. О Муса! Мусанын акылы шашты. Эч нерсеге түшүнбөй, бул ким деди? Мен сенин Раббиң Аллах боломун. Чокоюңду чеч. Сен ыйык Туба өрөөнүндө турасың, деди добуш.
كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم، كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم.